Сиз угуп жаткан Марал радиосу экстер менен эксклюзив программасы аркылуу өз уктуруусун түз ободо улантат. Микрофондо Мереш Базылакунова. Бүгүнкү биздин студиянын мейманын кеңири тааныштыруунун кажети жок деп ойлойм. Анткени кыргыз коомчулугуна соңку жылдары өзгөчө жакшы таанымал болуп калган Талатбек Масадыков. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы. Талатбек мырза, мына мен билгенде сиз бир 10 жылдан ашуун Афганистан, Пакистан, Иран боюнча Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү болуп иштеп келдиңиз да. Анан бул кызмат абдан жогорку рангадагы кызмат болуп эсептелет. Мындай кызматтан оңой менен баш тартып, өткөрүп берип, анан өз мекенине кайтып кеткендердин дээрлик болбосо керек деп дагы таң калышканын угуп калам. Сиздин мекениңизге келишиңизге эмне түрткү болду же акыры бир чакыруулар болду беле? Мен өзүмдүн оюм, анткени кыргыздын балдары, жигиттери, кыздары болгондон кийин чет мамлекеттен билим алып, чет мамлекеттен башка өнүккөн мамлекеттерден тажрыйба алып иштеп келип, баары бир келип, кийин кайрылып, өз ата мекениңе келип, Кыргызстанга келип иштеп бериш, мен ойлойм бул парыз деп да. Албетте. Ошондуктан бул биринчи негизги түрткү. Экинчи түрткү албетте бул биздин чоңдорубуз тарабынан чакырык болгон. Келип жардам берип бирге иштешпейлби деп да. Чакырык келип, ошого ишенип, жумушумду чыштап, келгенден кийинки алардын мамилеси бир аз саясатта тез өзгөрөт экен, бирок мен ойлогон эмес элем Кыргызстандын ичинде өзүмдүн элимде, жеримде ушунча өзгөрүп, башкача көз караш болуп калабы дегенге ишенбей, алардын айтканына ишенип келип, аягында ушундай болду. Ошондуктан эки себеп келгенимдин. Өзүмдүн каалоом бар болчу мурундан, келип Кыргызстанга келип иштеп, билген билимимди, өзүмдүн тажрыйбамды колдонуп бир аз жардам бере аламбы деп да кыргыз жериме, элиме. Экинчиден бул чоңдордун чакырганы болду, бирок алардын чакырыгы ордунан чыккан жок. Ошол менин эсимде, сиз 2012-жылдары, ал учур ошол жылдар болсо керек, мурунку ажо Атамбаевдин кабыл алуусунда болуп, ал киши абдан жакшы кабыл алгандыгы белгилүү. Анан эле кийин эмне үчүн мындай ал кишинин сизге болгон, сизди тосуп алууга эшиги жабылып калды деген ойдосуз? Же кимдир бирөөлөрдүн таасири күчтүү болдубу? Эми билесизби, саясаттар кандай болот экен? Мен ойлойм, бул чоңдордун тегерегинде ар кандай команданын мүчөлөрү болот. Көрө албастык, же болбосо ишенбестик, же болбосо кандай кылып иштеше алабыз, бул биз менен бирге боло алабы же боло албайбы деп да. Ошондой ой болушу мүмкүн. Ошол ойдун натыйжасы балким ошол президенттин, экс-президенттин тегерегиндеги адамдардын таасири болду го деген оюм бар. Бирок эми эмнеси болгону болду, өттү барды. Ошондо сизге кандайдыр бир кызмат сунушташты беле же бизге жардам бер деп эле жалпы сөз менен чакырышты беле? Жок, чакырганда жалпы сөз менен келип бирге иштешели. Кыргызстанга иштеш керек, аябай орчундуу маселелер болуп атат, бирге иштешип ошо маселелерди чечип бергенге жардам берсең жакшы болот эле деп чакырыкта жалпы айтылган. Кийин келгенден кийин бир 2-3 пост боюнча сүйлөшүп келип, анан кийин кандай болот, тигиндей болобу, мындай болобу деп, анан кийин мен айттым, эми кимиңер чечесиңер, силер сунуш кылып атасыңар же болбосо бул бекер эле сөзбү, ким чечет десем, бул экс чечет деп да. Ошол маалда эми президент болуп турган аштан чечende уюштурула, отуруп сүйлөшөлү, анан кийин кандай болот экен, сүйлөшүүнүн натыйжасы кандай пост болот экен, сүйлөшөбүз деп да. Силер чечпесеңер, анда силер менен сүйлөшүп аны талкуулоонун кажети жок деп жооп бергем. Ошону менен бара алган жокмун, кабыл алган жок, же каалоосу болгон жокпу, же башкалар тоскоол кылып киргиздирген жокпу. Эң аягында берген сунушу 4 мамлекетти сунуштады. Посол болуп 1 жылга, 2 жылга бара турбайсызбы деп да. Анан кийин 4 мамлекетти өзүңүз тандаңыз деп да. Мен айттым, рахмат, эми ушунча келип, ушунча сунуш кылганыңарга рахмат. Саясатта таарыныч болбойт экен. Таарынбайбыз, мындан ары эми силер өзүңөр болгула, мен өзүм болоюн. Анткени мен макул болбогонум, бул посолдун
жумушу элчи катарында мен үчүн өтө ылдый пост деп эсептеген жокмун. Мен өзүмдүн иштеген деңгээлим 2006-дан 2009-га чейин посолдун рангында иштегенмин. 2009-дан 2014-жылдын аягына чейин андан жогорку рангда иштегем. Анан кийин мени менен бирге иштешкен адамдар, сен бул эмне кылып атасың, штаб чоң саясат, сен азыр айланып жүргөн нерсең, Кыргызстандын кичинекей эле саясат деп да айткан коллегалардын сөзүн укпай кетип калып, анан кийин мен кайта посолго макул болуп барганым туура эмес го деп өзүмдүн жеке ой пикирим болчу. Ошондуктан мен айттым, эми таарыныч жок, мындан ары мен өзүмчө болоюн, силер өзүңчө болуңар. Кийин ошол жанагы Бириккен Улуттар уюмунун Пакистан, Афганистан, Иран боюнча саясий миссиясынын саясий жетекчиси кызматынан кеттиңиз да. Бул абдан жогорку кызматтан кеткенден кийин адам катары бекер кылыптырмын деп ичиңиз ачышып өкүнгөн учур болдубу? Деги эле болот бекен? Албетте болот. Анткени сиз мындай өйдө даражада иштеп жүргөндө жалаң гана өзү маанилүү мындай кылып аткан жумушуң маанилүү эмес. Анын тегерегиндеги жанагы протокол нерселер бар. Ар бир адамга мындай өзүңдүн командың болсо, учканың, жаныңдагы помощник, жардамчыларың, машине бардыгы даяр, ошонун бардыгын бир жака түртүп коюп, аябай кызыктуу жумушту түртүп чыштап, кой Кыргызстанга барып иштеш керек деп келгенден кийин ушундай натыйжага кабыл алганым да, мындай өзүм туш келгеним өкүнүчтүү болду бир аз. Бирок эми өкүнгөндө иштеш керек, турмушта болот экен да. Мен өзүм мындай жалпысынан айтканда оптимист катарында, реалдуу оптимист катарында эсептейм да өзүмдү. Ошондуктан макул эми болот экен. Демек, Кудайдын жазган буйругу ушул деп да кабыл алып азыр эмне иш менен алек болуп атасыз? Анткени сизди баягы президенттик шайлоодон кийин, бул өткөндөн кийин мындай азыраак болчу болдуңуз да, анан же таарынычыңыз барбы көкүрөгүңүздө, же баягы чет өлкөдө жашап калгандан улам эле болбой эле ошол өлкөлөр сизди тартып турабы, же чакыруулар барбы? Жок, эми шайлоо бүттү. Шайлоо бүткөндөн кийин эми иштей турган иштеш керек да бар, үй бүлө бар, күнүмкү тиричилик каражат деген болуш керек. Анан кийин издеп иштеп бир аз айлык деген болуш керек. Ошого караштырыш керек. Анан кийин бар болчу ишенич, балким менин тажрыйбам, менин өзүмдүн билимим, көргөн өзүмдүн жашоо турмушум ушул керек болобу? Керек болсо, мен келип иштеп берет элем. Бирок могуга иште, буга иште деп эле любой сунуш кылганына макул эмесмин. Андан көрө сүйлөшүп, эмнени мен жакшы кыла алам өзүбүздүн элибиз үчүн. Ошону аткарып бергенге даярмын, бирок албетте сүйлөш керек. Анан кийин жок, келгин унчукпагын, биз кылганды, айтканды гана кыласың дегенге мен даяр эмес болчумун. Ошондуктан бир аз күттүм. Болобу же болбойбу деп. Анткени мына биздин бүгүнкү президенттин айтканы шайлоодон кийин ошол болчу. Мен өзгөртөм кадрларды, биз жаңы кадр алабыз, жаңы команда түзүлөт деп да өзүнүн убадасы ошондой болчу. Бирок убадасы мына 1 жыл болду, көрдүк. Жаңы бир мына 24-ндө 1 жыл болот, ушул айдын 24-ндө да. Анан кийин 1 жылга чейин унчукпай биз критикалаган да жокпуз. Критикалай турган суроолор көп, маалымат да көп, кылынбаган жумуштар да көп, чечилбеген суроолор да көп аябай. Ошону бу дипломатиялык тарабынан кой 1 жылдын ичинде көрөлү. Жаңы команда кандай иштешип кетет. Жардам керек болсо жардам беребиз деген ой менен турдук. Бирок 1 жылдын ичиндеги жасалган нерселердин баардыгы азыр элге, жалпы кыргыз элибизге таанымал болду. Каяка баратабыз, эмне болуп атат. Анан кийин мен ойлойм, туура эле болуптур деп да. Сизди президент чакырып сүйлөшүп көрдүбү? Деги эле жолугуштуңузбу? Мен өзүм эмес, мына туугандарым эмес, досторум да ишенбейт да мага, сени чакырыш керек эле. Кантип эле бизден жашырып атасыз го деп. Мен айттым, жок, ачыгын айтам, мына азыр дагы ачыгын айтам, эч кимиси телефон чалып, мени менен сүйлөшүп, же болбосо мындай кылалыбы, же мындай кылбайлыбы, кандай деп ойлойсуз деген кепке эч кимиси келген жок. Мен ойлодум, балким мындай эме болсо, балким алар баардыгын өзүлөрү билет го деп да. Бирок баардыгын өзүлөрү биле турган күчтүү команда болсо, команданын натыйжасы 1 жылдын ичинде билинмек да. 1 жыл деп мына мен да сурайын деп турдум эле, өзүңүз четин чыгарып калдыңыз. 1 жыл ичинде келген бийлик эмнени өзгөртө алды? Мындай өзгөрүүнү сырттан туруп байкап атасызбы, жокпу? Мен бир гана нерсени айта алам.
Коррупция менен күрөшөбүз деген декларация болду. Декларация. Бирок күрөшүүнүн аягына эч кимис чыга элек. Аягына чыгат деген ойдосузбу негизи мен коррупция? ишенбейм. Бир жылдын ичинде аягына чыкпагандан кийин демек чыкпайт. Коррупция менен күрөшүү мына коррупцияга айланган же коррупцияга мындай илинген адамдар ошолорду отургузуп коюу эмес. Коррупция менен күрөшүү коррупциялык схемаларды жоюу. Налоговый, салык, бажы, ошол эң негизги тармактар. Биздин ички иштер министрлиги, коопсуздук тармагын, сот системасында, ошол системада коррупциянын схемаларды жоюу ошол күрөшүү деп эсептелет. Анан кийин өзүңдүн саясий оппоненттериңди СИЗО, ГКМБнын СИЗОсуна отуруп коюшпу. Эч бирөөсүндө мына мен ойлойм бир жыл мына 5 ай болуп калды, 4 ай болуп калды кээ бирөөдө Кыргызстандын ичинде жанакы жалаңгырын ТЦ эмес, коррупционный схемаларды санап, изилдеп, иликтеп, талкуулап, аягында натыйжа соттун чечими чыгарыш ашып кетсе 2 ай. 4-5 айдын ичинде отурушат, же соттун чечими жок, же болбосо силерде жанагы айтып тергөөнүн аягы жок, же состав преступления жок болсо бошотуш керек адамдардан да. Же бошотушпайт, бул саясат болуп атат да. Менин оюм, жеке оюм, булар соодалашып атат да. Бири-бири менен. Мен муну кылайын, сен муну кыл, анан кийин мындай кылбагын, муну менен бөлүшөлүбү же бөлүшпөйлүбү деген. Элдин арасында ачык мына ой пикир ошол. Булар соодалашып атат го бири-бири менен деп да. Бирок ошол соодалашуу болду деген ойдосузбу? Анткени мына аптанын дүйшөмбү күнү мурунку ажо интервью берип атат. Анда ага чейин президент өзүнүн пикирин билдирип атат. Мындай бир ортодогу каршылык азыр ачыкка чыккандай да. Эми аябай өкүнүчтүү нерсе. Экс-президентибиз дагы мына бүгүнкү президент ушундай массалык маалымат каражаттары аркылуу Кыргызстандын элине жалпы региондогу мамлекеттерге эл аралык деңгээлде ушундай бири-бирине сын салып, аябай катуу, туура эмес сөздөрдү айткан. Мен ойлойм, балким болушу мүмкүн, жашоо турмуш, бирок отуруп алып өзүңөр чечишкиле да. Анан кийин мындай маселе сыртка чыкпаш керек деген ойдосуз. Анткени бул таасир негативдүү таасирди биздин коомго, кыргыз жерине, кыргыз элине жана биздин Кыргызстандын имиджи, эл аралык деңгээлдеги имиджи түшүп атат. Ошол жаман нерсе го деп мен жалпы өзүмдүн жеке ой пикирим да. Анан кийин ал боюнча көбүрөөк мындай комментарий берүүдөн дагы кээ бирде мен ойлойм жок, туура эмес го деп да. Эми ушулар муну кылды, тигини айтты, муну айтты деп да. Аябай туура эмес нерселер болуп кетти. Мен ойлойм Кыргызстан, мына мен өзүм шайлоого барганда айткам, Кыргызстандын астында бул 2 гана жол бар деп. Биринчиси толук амнистия бардыгына. Президенттер болобу, өтүп кеткен президенттер, азыркы президент, бул бүт премьер-министр бардыгына саясий элитага, бүт саясий жанакы коррупцияга кошулган. Коррупцияга кошулбаган деле жок. Бардыгы кошулган. Бардыгы мына азыр бирөөнү сындап, катуу айтып аткандар дагы кошулган. Анткени система өзү ошондой болгон. Бардыгына амнистия кылып туруп, бирок мындан ары эч кимиңер мамлекет башкарууга жолобойсуңар. Техникалык таза команда. Иллюстрация кылыш керек дегенде. Технический команда келиш керек, технократтар, ошолор мамлекетте бул бир жол болчу. Же болбосо, жок катуу биз күрөшөбүз десеңер, мынакей азыр декларация болду коррупцияны. Анда аягына чыккыла. Отургуздуңарбы силер эмне? Мына күрүмкү мен карап атам, каерде жүрбөдүм маалыматтарда. Аргас телевизор, YouTube деген бар азыр көрүнүп, веб-сайт дегендер толуп атат. Окуп атам да. 1 миллион сом, 1,5 миллион сом мына казнага түштү деп да. Бул эмне деген нерсе? Уурдаганда 10 миллион, 100 миллион долларлап уурдап атышат да, анан кийин 1 миллион сом түшүрүп ошону мына биздин жетишкенчилик. Ооба, жетишкендик. Туура эмес да. Мына азыр сыртта жүрөсүз. Кыргызстандын баягы тыштагы башка өлкөлөр менен болгон саясаты кандай жолдо баратат?
Да өнүгүү барбы? Анткени көпчүлүк бизди жаңы бийлик келгени коңшулар менен болгон мамилени жакшы чыңдалып калды, бекемделип калды дейт. Сиз ушул өңүттү байкап атасызбы? Мен ойлойм эми албетте бул мурунку президенттин акыркы айлары өзгөчө биздин коңшу бир тууган Казакстан мамлекет бизге. Алар менен мамиле бир аз Салкын болчу, салкын эмес, эми салкын деп дипломатиялык түрдө айтсак болот, аябай эле бузулуп кеткен өзгөчө чоңдордун арасында. Элдин арасындагы мамиле бар, эл түшүнөт баары бир. Ошол мамилени оңдоду деп айтсак болот. Бирок оңдогондун натыйжасы да коюш керек да. Келип кол кармашып, сүйлөшүп, бири-бирине күлүп, сүйлөп, жылуу мамиле кылганда эмес. Мамилени мындай өнүктүрүш керек. Байланыш деген бир аз кеңейиш керек. Кыргызстандан Казакстанга, Казакстандан Кыргызстанга эмне кылып атабыз? Кандай экономикалык, же болбосо финанс тармактарында кандай жетишкендиктерге келип атабыз? Ошол да натыйжа. Ал азырынча ошол эле нерседе болуп атат, деңгээлде болуп атат. Өзбекстан менен эми экс-президент кетип баратканда мамилени оңдоду деп айтса болот. Бирок мен ойлойм, жалаң гана биздин президенттин аракети эмес, Өзбекстандагы жаңы келген башкаруу ажоосу, ошолордун кылган жумушу, өзүлөрүнүн саясаты өзгөрдү. Ошондуктан мамиле башкача болуп атат да. Алар менен дагы азыр мамиле түз болгондой болуп атат. Бирок эми эксперт мындай жалпы телевидениядан карасаңар же болбосо уксаңар, гезиттен окусаңар, аябай сонун мамиле. Бирок мамиленин кайта деңгээли кайсыл деңгээлде болуп атат? Бизге ишенип атышабы же ишенген жокпу? Биз менен кандай маселелерди чечүүгө даяр же даяр эмес? Мынакей Орусиянын президенти Ташкентке иш сапары менен барды. Андан кийин үчөө Сарыагачта жолугушту. Назарбаев, Мирзиёев, Путин. Сүйлөшпенде жөнүндө сүйлөштүлөр. Үчөө Орто Азиянын ичинде эки эле мамлекет эмес да. Чоң мамлекет албетте, Казакстан менен Өзбекстан. Бирок тегерегинде түркмендер да бар, тажиктер да бар, кыргыздар да бар. Эмнеге бул кыргыздар менен тажиктер жок дегенде Евразиялык экономикалык бирикмеге кирген мамлекет же ОДКБге мүчө болгон мамлекеттерди чакырган жок. Же болсо алардан жашыруун бир талкуулай турган сөздөрү бар беле же жокпу? Демек ойго түртөт да адам баласын. Бу ишенич барбы же жокпу деп да. Балким ишенич жок азырынча. Улар карап атабы, салмактап, бу кандай болот экен. Бир жыл өттү, биз саясатты да түшүнбөй жатабыз. Кыргызстандын ичинде кандай саясат болуп атат деп да. Каяк тарапка Кыргызстандын баш бу ажоосу жана чоңдору кайсыл саясат менен кетип барачат? Балким алигиче биздин коңшулар, бизге жакын мамлекеттер түшүнө электир деген суроону мен өзүмө берип атам да. Мен так айта албайм, ушундай болуп атат деп. Ошондой маселелер аябай көп суроолорду жаратат. Ошондуктан мен ойлойм, азырынча албетте мындай көрсөтсөңүз ушунча мамлекетте барып келди. Мына мен мурда күнү келдим эле, телевизордон карасам, эртеден кечке өткөн немеден да көрсөтүп атат. Мына жарым саат, 1 саат мына бияка барды, тышкы саясатыбызда ушундай болду деп да. Мен өзүмдүн ой пикирим. Барып келиш бу жечкендик эмес. Жыйынтык болуш керек. Мындай бардың, баргандан кийин натыйжасы кайсы? Ошол мамлекет менен же болсо натыйжа, жыйынтык эмне менен өлчөнүшү керек тышкы саясатта? Тышкы саясатта мен ойлойм, саясий чечкиндүү кадамдар болуш керек бир. Бул кадамдар, бул чоң саясат, регионалдык саясатта кайсыл тарапка ким менен бирге баратабыз. Экинчиден, бул эң эле элге көрүнүштүүсү бул келишимдер. Эки мамлекет арасында бу көп мамлекет Европалык коом менен бирге түзүлгөн, Америка, Кытай менен түзүлгөн мамилелер. Ошонун деңгээли, кредит, инвестиция, грант кандай жака барып атат? Кандай кылып колдонуп атабыз? Бизге ишенип атабы же ишенген жокпу деп. Мына азырынча карап көрсөңүз, 1 жылдын ичинде инвестиция келдиби же келген жокпу Кыргызстанга? Мен ойлойм, эксперттер дагы, финанс министрлигинде иштегендер дагы өзүлөр билишет, эчтеке жок. Анда ал эмес, азыркы президентибиздин өзүнүн айтканы, аябай өкүнүчтүү, бизнес качып атат деп да Кыргызстандан. Анын өзүнүн айткан сөзү.
Бизнес чыныгы качып атат. Мынакей азыр карап көргүлөчү, Кыргызстандын ичинде үйлөр сатылып атат, квартиралардын баасы аябай түшүп кетти. Иштеп аткан бизнести сатып кетип атышат. Эмнеге кетип атат эл? Анткени ишенич жок. Эртеңки күнгө бу жерде эмне болот, кандай болот экен деп да. Биз ордубузду эле тияка бияка кайчалып эле бири-бирибизди жанакы жаман бир туугандай болуп, бир туугандар урушуп кетип барып арасында кийин аябай эле деңгээлибиз түшүп кетти да. Ушул сиздерге ушул көрүнүштү, ушул кемчиликтерди байкаганыңыздан улам четке эле көбүрөөк качып четте эле болгуңуз келип аткан жокпу? Жок, эми кээде адам бир нерседен катуу иренжисе, мындай алыстай берет го ошол нерседенчи. Билесиңерби, биздин Кыргызстандын ичи эми кыргыз жери аябай биздин жаратылыш, Кыргыздын тоосу, эли, суусу керемет да. Кээ бирде ойлосоң эңсейсиң да, барат элем деп да. Бирок келгенде шаардын ичин көрүп, шаардын ичинде курулуп аткан курулушту көрүп, элдин кийинип басып атканын, бири-бирине кылган мамилеси, көчөдөгү таштандыларды көрүп, машинени айдаган шопурларды көрүп, мына жийиркенесиңде бул каяка баратабыз деп. Биз Кыргызстан, Бишкек борборубуз таптакыр түшүп кетти. Бу Африка мамлекеттерине жакындап баратабыз го деп да. Же болсо согуш болуп аткан мамлекеттер, көп жылдардан бери согуш болуп аткан мамлекеттердин дагы бир аз мындай тартиби бар. Бизде эчтеке жок. Анан кийин мына коррупция менен күрөшөбүз деп жана башында айттым, декларация болду деп да. Эми ачыгын эле айтыш керек. Бүт системалардын бардыгы коррупция. Бүт. Исключение жок да такыр. Каягына карабайсың коррупция. Ачык эле. Биздин жаш муундар 15, 20, 25, 30 жашка келип калгандар ишенет. Бу жол туура закондуу жол эмес деп, андан көрө биягын кылып туруп, биягынан акча берип койсоң чечилет деген ишенич 100%. Ошондой менталитет. Менталитет уже эң чоң жоготуу ошол да, биздин жаш муундардын бузулганы. Ошонун бир жолун оңдого сизде рецепт барбы даяр? Рецепт бир гана бар. Шайлоо системасында тартип, аябай катуу. Демократия деп биз сүйлөп атпайбызбы? Демократия бизге кереги жок азыркы маалда. Бу тарыхты, бу эл аралык тажрыйбаны карап көрсөңүз, бир да мамлекет демократия жолу менен өзгөргөн эмес. Только жесткий, катуу подход менен да. Анан кийин тартип деген бардыгына керек болчу. Азыр дагы керек. Эч кимиси бизди сындабайт. Америкада сындабайт, Европада сындабайт, орустарда сындабайт, кытайларда сындабайт, биздин коңшу мамлекеттер сындабайт. Биздин мамлекетибизде тартип түзүлсө. Карап көрүлөчү. Мынакей чогулуп атат, элита деп чогулуп атат. Элиталар менен жолукту деп да. Эми мен айтпайм, биздин эл бардыгыбыз. Кээ бирөө мындай аксакалдар, орчундуу аксакалдар. Бирок бардыгы ошолор кээ бирөө өзүлөрү киришпегени менен коррупцияга унчукпай койду. Ошону менен коррупция кетти. Кээ бирөөлөр бирге киришти. Канча премьерлердин бардыгы эмне? Мына азыр айтып атышат Атамбаев жаман деп. Атамбаев президент болуп турганда бүгүнкү президент менен бүгүнкү премьер-министр ким эле? Же башка мамлекеттен келишти булар. Азыркы кабинет министринин жарымынан көбү ошол эле бирге жасашкан нерсе. Же алар үчүн убагында айткан эмес деген ойдо, Ооба. Анан кийин алар ошол маалды унчукпай туруп, анан кийин азыр мына коррупция менен күрөшөбүз деген эми ким ишенет ага? Ичинекей балдар ишенбесе. Азыр мен ойлойм, айылдагы аталар, апалар дагы ишенбей калды окшойт. Сиз президенттикке ат салышып жатканда, жаңылбасам, Кыргызстанды түрүп кыдырып чыктыңыз окшойт, өзүңүз жеке. Эмнени көрүп, эмнеге көзүңүз жетти? Анткени Кыргызстандан канча жыл алыста жүрдүңүз, Кыргызстандын мындай элет жерин билчү эмессиз да, элдин жашоосу, керек болсо ойлонуусу, менталитети. Кандайдыр бир деңгээлде аңдап туюуга мүмкүнчүлүк болдубу? Эми ачыгын айтканда албетте мына түштүккө көп барчу эмесмин да. Бир 87-жылы бир жолу баргам түштүккө. Ошондон кийин түштүккө барбаптырмын да мен. Эми өзүм бияктан чүйдөн болом, ошо чүйдүн тегерегинде эле таласка да барбаптырмын мен. Ошо 50дөн өткөндөн кийин биринчи жолу таласка бардым да. Суу самырды көрбөптүрмүн. Ысык көлдүн четте жүргөнүңүздөн улам го. Бирок кыдырып аябай көп нерселерди көрүп үйрөндүм. Анткени эл жалпы жөнөкөй элибиз. Аябай мындай кенен, ички дүйнөсү кенен, кечиримдүү эл экен да, аябай кечиримдүү. Бирок элдин
бул аң сезими башкача болуп баратат. Азыр жалаң гана бирөө бирдеме берсе, ошону гана кылам, калган өкмөткө ишенич жок болуп калды. Мынакей көп райондорду кыдырдык. 44 район бар Кыргызстандын ичинде. 4 районду эсептегенде Бишкек шаарынын ичиндеги 44. Ошол 44 райондун ичинен бир 38 районду кыдырдык го биз. 35-38 районунда. Бардык жерде эл өз менен өзү. Айылга барасың, айтат, ой, аман эле болсун айылына, кой. Өкмөтүң келбейли койсунчу деп. Кээ бир жерлерде мындай билими бар, жаш балдар айтат, биз эмнеге салыкты төлөшүбүз керек деп да. Кимге төлөшүбүз керек? Салыкты биздин чоңдор өз кызыкчылыгына колдонуп алып эле, бизге эчтеке жок деп да. Же билим тармагында окуу жай. Эчтеке жок. Же саламаттыкты сактоо тармагында эчтеке жок. Же техникалык мындай медицина тармактарында жардам бере турган эчтеке жок. Биз эмнеге төлөйбүз деп да. Же пенсиябыз эчтеке жетпесе. Же айлыгыбыз жетпесе, өзүлөрү гана чөртөңгүнө бөлүп, ушу биздин төлөнгөн бюджетке кеткен акчаны өзүлөрүнө гана өзүнүн кызыкчылыгы жана өзүнүн тегерегиндеги балдарына гана жумшап атат деген ойду аябай көп уктум да мен. Түштүк болобу, түндүк болобу. Бирок дагы эле кыргыз эли кечиримдүү эл экен да. Дагы эле көтөрүп атат да. Ошол аябай чоң нерсе, чоң ишенич пайда кылды да. Мына менин өзүмдүн оюм. Анткени эл дагы чыдап атат, мындай жаман жумандарга барбай турган эл го деп да биздин элибиз. Аябай жакшы нерселерди көрдүк. Бирок ошол эле заманда кээ бир мынакей Жумгалга бардык. Кочкордон Жумгалга чейин, Чайка чейин бардык. Жол чалдар айтат, ай, Советтер Союзунан бери канча президент болуп бардыгы убада берген деп да, жолду өзгөртөбүз. Оңдойбуз деп. Эч кимиси убадасын аткарган жок деп да. Дагы жакшы элибиз. Чыдамдуу экен. Чыдамдуу да, аябай чыдамдуу экен да. Кайрадан президенттикке бир ат салышсам кийинки шайлоолордо деген үмүт оту барбы, жокпу? Менден бир жолу сурады эле, мен ачыгын эле айтайын. Албетте азыркы маалда менин оюм жок. Анткени эми азырда 5 жыл күтөбүз да бар. Жок, 5 жыл дагы бар, бирок саясатка чыныгы кириш керек да. Саясатка кирип, саясат элдин арасында болуш керек. Бирок саясатка кирип элдин арасында болом десең, ага каражат керек. Каражатсыз мына өзүм көрбөдүм мен. Каражатсыз бир жагы барам десең дагы, бирөө менен жолугам десең баары бир каражат керек да. Ал каражат жок болсо, анда саясатыңда өтпөй калды эл менен. Анткени эл анча мындай бирөө берсе ошого даяр, бирөө бербесе алар менен мындай сүйлөшпөй коет дейсизби? Жок, сүйлөшөт, бирок мындай да күн карама сыяктуу да. Мына азыр сен менен сүйлөшөт, эртең бирөө көбүрөөк берсе, же болсо башка кызыкчылыгы болсо, аяка ооп кете турган эл да. Анткени эч кимге ишенбей калды. Элди да күнөөлөгөн болбойт деп ойлойм да. Ошондуктан каражат болмоюнча саясатка кириш туура эмес экен. Мен барып ошого ынандыңызбы? Мен жалаң гана өзүмдүн каражатымды колдондум. Башка эч кимде жөн. Буга чейинки топтогон каражатыңыз барбы? Менден топтогон пенсионный фонддун бардыгын алдым. Ошонун бардыгын колдодум. Жеткен жокпу дагы? Алда жеткен жокпу? Алда жеткен жок. Мен колуман келишинче жанакы транспортный расход тиги буга гана жумшадым. Эл жакшы экен. Келип, дагы сүйлөшүп, колдоп, канча кишилер дагы колдоп, алигиче колдоп жүрүшөт. Мен ачык эле айттым, мен силер менен мындай тамаша катарында кой келип мынакей катыштым шайлоого, анан кийин 5 жылдан кийин кайта келем катышам деген оюм жок. Каражат боло турган болсо анда чыныгы саясатка кирип эл менен иштеш керек да. Каражат жок болсо анда ал суроону повестка дня дегенден алып коюш керек да, өзүнүн турмуш менен жашай бериш керек. Түшүнүктүү болду. Эми сиз дайыма айтып келесиз сүйлөшкөндө ушул Кыргызстанда мындай кадрдык тазалоо, иллюстрация керек депчи. Эгерде президент болсоңуз ушунун бардыгына мындай батыл киришет белеңиз, колуңуздан келет. Эң эле биринчи нерсе ошол болчу. Эң биринчи нерсе президент, биринчи өкмөт башчысынын чечкиндүүлүгү болуш керек, саясий чечкиндүүлүгү. Сен карабашың керек. Эми бу мени колдоп койду эле, кой, муну мен бир аз колдоюн. Эми бу бир аз мага каражат берди эле, муну мен бу жерге тургузайын деген болбош керек. Мамлекетти оңдойм десең. Бирок эми 27 канча жыл болуп калды Советтер Союзу ыдырагандан кийин бардыгы бири-бири менен байланышыптыр да. Аябай. Кудалаш, тамырлашып, бири-бирине беришип, бир бизнес, бүт коррупционный схемага бардыгы киришкен. Исключение жок.
Кыйын болбойт беле бул? Кыйын, аябай кыйын. Бирок сен кирем десең ошон үчүн киришиң керек. Анан кийин жок, сен кирип алып булар менен бирге ошол эле системаны калтырам десең анда кирип алар менен чабышып, же болбосо аларга сындоо катарында сүйлөп шайлоого катышыш кереги кажет деле жок. Анткени андан көрө макул бол алардын шарттарына. Бирге иштеш, бирге урдаша бер. Азыркы учурда бийликтин командасына, мына кадрларга көңүлүңүз толобу? Мына кээ бир айтып атышат, мына биз жаш балдарды алып атабыз деп да. Эми мына өзүмдүн жеке пикирим. Жаш балдарды бу кайсы министрликтерге алды? Бу маданият министри чечеби экономикалык жагдайды Кыргызстанда. Же жанакы соцобеспечение деп атабыз. Жакшы балдар, жаш балдар. Маданият министрлигине барган баланы тааныбайм, бирок Кочкоров менен тааныштык. Бу шайлоодо жакшы аябай жигит да, мындай сүйлөгөнү түзүк. Бирге иштешкен эмес. Буну шайлоодо гана таанышты да. Ошол эки министрлик эмне кыла алат? Кантип өзгөртө алат? Айтыңызчы. Башында кабинетте орчунду министрликтерде адамдар отурса, алардын көз карашы бурулбаган, өзгөрбөгөн адамдар отурса, антип сен өзгөртө аласың жашоо турмушту. Мен ойлойм, азыркы президентибиз, кабинет министрлер ошол 5 жыл калды. 5 жыл аман-эсен отуруп, бир аз ушул портфелди ээлеп дегендей да, ошондой ой пикирде калышты го деп. Анткени эчтеке көрүнүктүү эчтеке жок азырынча. Мына мен айтып мына момуну кылдым деген эчтеке жок. Пропаганда деген таблигат бар. Бирок эми өкмөттү түшүнгөн адамдар өзүлөрү билишет го эмне болуп атканын. Анткени бу ортоңку деңгээлге чейин мамлекеттин ичинде адамдардын баардыгы бул коррупционный схемага айланган экен да. Аябай. Бул Кыргызстандагы эле ушундай көрүнүшпү, же башка сиз иштеген өлкөлөрдө да бир? Албетте, ар кандай өлкөлөр бар. Эми башка өлкөлөрдү сындап, аларда да мындай болуп атат деп айтуудан мен бир аз алысыраакмын. Анткени өзүбүздүн мамлекетибизде ушунча проблемалар көп да. Башкаларды айткандан көрө өзүбүздүн үйүбүздү тазалаган туура деп да. Менин өзүмдүн ой пикирим. Албетте бар. Албетте коррупция деген бар. Көп эле мына мурдагы Советтер Союзуна кирген республикалардын ичинде проблемалар көп аябай. Кыргызстанга биротоло келсем, ушу Кыргызстандын өзүндө гана жашасам деген ой жаралабы? Албетте, мына кайерге барасың, кандай сонун кооз мамлекеттерге барасың, бирок бир ай турасың, 2 жума турасың, 3 жума турасың, андан кийин каалайсың барып өзүмдүн эле туугандардын арасында, элимдин арасында чай ичип, жөнөкөй нан жеп, бир аз эметсем дагы жакшыраак го деп. Анткени өз элиңде сен адам баласы болуш керек да. Анткени төрөлүп, жаралып, кайта кете турган жериң дагы ошо өз жериң болуш керек да. Албетте мен ойлойм. Бирок азыркы маалда Кыргызстандын ичинде Фрунзе, Бишкек шаары, Оло Фрунзе деп мурунда айтып, анан кийин башка шаарлар жашоо турмуш аябай кыйын да. Жөнөкөй мындай сен мындай бийликке тиешең жок болсо, сен бу органдарга тиешең жок болсо, же болбосо коррупционный схемага киришпесең, жөнөкөй адамдарга өтө кыйын турмуш. Анткени кайерге барбайсың, маселени чечиш керек. Туура эмес жол менен, законго каршы жол менен гана чечиш керек. Закон менен эчтеке чечилбей калды. Балдарыңыз, үй бүлөңүз дагы четте да азыр анда? Улуу балам четте иштеп жүрөт да. Ортоңку балам жаңы мектепти бүттү. Анан кийин кичинекей кызым бар, ал бул мектепке жете элек да. Ошол анан кийин алар кичинекей кызым менен ошол. Тигилер өз менен иштеп жүрүшөт. Мен өзүм келип кетем, бирок азыркы маалда айтып атпайм, жана суроо бердиңиз, барып кээ бир мамлекеттер чакырат, лекция окуйм, 1-2 күн лекция окуйм, ошол менен акча табам, кайта келем. Келип Кыргызстанга келем, кайта кетем, ошол сапарда гана жүрүп атам да. Лекция окуйм деп айтып калдыңыз да, негизи сиз ушу регионалдык коопсуздук, эл аралык мамилелер боюнча мындай дасыккан тажрыйбалуу адис катары сизден билимиңиз, тажрыйбаңызды көбүрөөк сурашат да. Анан ислам факторунун коопсуздугу боюнча дагы көп айтып келесиз да. Бүгүн биз эмнеге өзгөчө бир астыйдил көңүл бөлүшүбүз керек деп ойлоп турасыз, ушу Кыргызстандын мисалында алганда?
Бу коркунучтар көп аябай. Сиз айтып кеткен коопсуздук маселеси болобу. Бирок коопсуздук маселеге байланыштуу ислам фактору болобу. Коопсуздар көп. Бирок мен ойлойм, ошол коркунучтардын баардыгын жоюу же болбосо токтотуу үчүн эң негизги нерсе, эң эле биринчи кадам. Бул биздин душмандарды же болбосо чоң геополитикадагы саясий оппоненттерди сындоо кереги жок. Эң негизги нерсе Кыргызстандын ичин тазалап туруп, Кыргызстандын ичиндеги элибиздин экономикалык жана социалдык маселелерин чечсек, ошондо биз бул коркунучтарга жол бербейбиз. Элибиз да жол бербейт. Азыр болсо, азыркы маалда эчтеке жок. Элибиз өзү менен өзү жашап баратат. Өкмөттөн жардам жок эч кимге. Дыйкандар бу тоодо, айыл чарбада болобу, эмне кылып атат, кичинекей бизнес, таксисттер өзү менен өзү жашап баратат да. Ошолорго бир аз башка жактан коркунучтар келүү аябай мындай мүмкүнчүлүктөр көп. Анткени бу коомубуз даяр эмес. Коом бу мамлекет менен биримдикте эмес. Коом нааразы. О эмне болуп аткан? Андай коомду буруп кетиш, туура эмес жолго буруп кетиш өтө эле оңой. Ошондуктан мен ойлойм, эң негизги нерсе тартип менен социал, экономикалык маселелерди чечүүгө аракет кылыш керек. Бир күндө чечилбейт. Бирок көрсөтүш керек, биз чечип атабыз деп да. Анан сүйлөп коюп, областка барып, аксакалдар менен сүйлөшүп, анан кийин губернаторлор болсо, жана дежурный аксакалдар тизип, алар сени мактап, сен аларды мактап коюп, тияка кетип калып, ал саясат эмес, ал жумуш эмес. Бүгүн азыр мына эфирди угуп аткандар болсо, эфирден кийин деле макул, азыр сиз Кыргызстандасыз, бир аз убакыттан кийин кайра кетет экенсиз. Кайра Кыргызстанда бир мамлекеттик кызматка чакырса, барат белеңиз. Азыр макул, 1 жыл өттү. Мен мындай кескин айтуу туура эмес дейт эч качан. Жок деп, же болбосо туура мен барам деп да. Саясатта баардыгын таразалап көрүш керек да. Баардыгы болушу мүмкүн. Баардыгы болушу мүмкүн. Жок деп айтуу кыйыныраак. Бирок 90%тан ашык ушундай команда менен иштеш туура эмес. Анткени мындай команда 1 жылдын ичинде андай чыныгы бирдемени чечем деген аракетин көрсөткөн жок. Жалаң гана декларация, популизм болуп атат, андан башка эчтеке жок. Негизи 1 жылда бир маанай билиниш керек беле анда? Өнүккөн мамлекеттерде 100 күн, 3 ай, 6 ай, 1 жыл аябай чоң мөөнөт. Аябай чоң, узак мөөнөт. 1 жылдын ичинде көрсөтүш керек болчу. Мына момуну кылдык, момуну жасадык, момунча келди деп да. Мына баягында мен уктум эле, саясатчы бар, Мадумаров деп. Мындай салыштырып, Адахан Мадумаров Малайзияны айтты да, туура салыштырганы. Чыныгы күрөшөм десең алып кел. 5 күндүн ичинде тазалап алып келиш керек болчу. Сага региондогу же чоң мамлекеттер ишене турган болсо, жардам берет сага. Ошол уурдалган акчаларды алып келет бияка. Демек каалооң жок. Же кыла албайсың. Эки гана себеп да. Же кылгың келбейт, же кыла албайсың. Кыла албасаң, анда кыла турган кишилерди тандагын. Каалооң келбесе, анда элге калп айтыш кереги жок. Ачык айтуу зарыл. Ачык, албетте. Чоң рахмат. Бүгүн биздеги студиябызга келип, атайын мазмундуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, келип туруңуз. Рахмат, сиздерге да ийгилик, жалпы Кыргыз элине ийгилик. Анткени чыдамдуу элибиз бир аз чыдап турсун, буйруса бирдеме болот, жакшы нерселер болот го деген ишеничте жашап баратабыз баардыгыбыз. Рахмат сизге дагы. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Бириккен Улуттар Уюмундагы Пакистан, Иран, Афганистан өлкөлөрүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун саясий миссиясынын саясий директору болуп 10 жылдан ашуун иштеп келген тажрыйбалуу дипломат Талатбек Масадыков болду. Ушуну менен экстермен эксклюзив программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз. Саламатта.